Саламатсыңарбы? Бүгүнкү күнү шаарыбызда абал негизинен туруктуу деп айта алабыз. Бирок дагы деле ушул коронавирус илдети сырттан келүүсү коркунучтарыбыз бар. Негизинен шаарыбыз жалпы көзөмөлдө. Бүгүнкү күнгө биздин шаарыбызда оорулуу катталган жок. Айта кетсек, жалпы шаарыбызда оорулуунун саны 113. Анын ичинен 10 жараныбыз сырттан алып келинген. Биздин атайын түзүлгөн ыкчам топ тарабынан жакынкы 342 жакын контакттары такталып, алар ичинен 103-үнөн вирус катталды, калгандары эсе үй көзөмөлдө. Рахмат. Салтанат Маматовна, коронавирус оорусунун бүгүнкү күндө Ош шаар жана Ош облусунун аймагындагы жалпы таралуусу боюнча канча оору тастыкталды, алардын ПЦР анализдери кандай болууда, тест системасы кандай, ушул багытта токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Ош шаарынын Ош областынын тургундары. Бүгүнкү күндө коронавирус оорусу боюнча айта кете турган болсок, Ош областы боюнча 169 случай тастыкталып чыкты. Алардын ичинен 96-сы завозной случай болду. Алар менен контактта болгондордун саны 842. Биз аларды метод ПЦР менен анализге алганыбызда 2 пробада текшеребиз. Биринчи пробасында 842 алынган анализден положительный результат, мындайча айтканда, тастыкталганы Ош областы боюнча 71 болгон, ал эми отрицательный 771 болуп, азыркы убакта лабораторияда мындай токтоп калган же болбосо анализи жүрбөй калган учуру жок. Бардык анализдер өз убагында чыгып жатат. Экинчи проба боюнча 437 анализ алынган болсо, алардан 2 положительный чыгып, 435 терс отрицательный болуп чыккан. Дагы бул боюнча дагы токтоп калган анализдер жок, бардыгы өз убагында кетип жатат. Азыркы убакта биздин медициналык көзөмөлдөрдүн ичинен Ош областы боюнча 435 адам көзөмөлдөн чыккан. Ал эми медициналык көзөмөлдө 334 адам бул област боюнча. Ал эми Ош шаары боюнча Нурбек Сүйүнбаевич айтып кеткендей эле 113 адамдан 10 тастыкталып, 342си контактный адамдар болсо, булардын да бардык анализдерин алганыбызда 342 контактныйлардын анализдери метод ПЦР менен изилдегенибизде 99 положительный чыгып, отрицательный 243 болуп атат. Бул жерде дагы замороженный же болбосо мындай анализде өтпөй калган жерлери жок. Бардык анализдер өз убагында болуп жатат. Ал эми медициналык наблюдениядан 117 адам Ош шаарынан чыккан болсо, азыр медициналык көзөмөлдүн алдында 122 адам турат. Ошондо бардыгы болуп Ош областы боюнча 456 адам медициналык көзөмөлдө турат азыр. 282 адам зараженный болсо, алардын тастыкталганы 106. Рахмат сизге. Нурбек Сүйүнбаевич, жергиликтүү бийлик ушул өзгөчө кырдаал киргенден баштап эле бир катар обсервацияларды даярдадыңыздар. Бүгүнкү күндө ушул даяр канча орун бар, алардын шарты кандай, ал жерде иштеп жаткандардын, дарыланып жаткандардын, обсервацияга алынгандардын тамак ашы кандай болуп жатат? Ушул тарапка көзөмөлдү кандай жүргүзүп жатасыздар? Жалпы бүгүнкү күнү шаарыбызда обсервацияга 22 мекеме алынган. Ал жерде баары болуп 2133 койко место даярдалды. Бүгүнкү күнү обсервацияда 168 жараныбыз дарыланууда. Негизинен шарттарын айта кетсек, шарттар жакшы. Ал ичинен мына жеке медициналык борборлорубуз дагы бизге ушул оор кырдаалды өзүнүн мекемелерин дагы беришти. Алар менен дагы тыгыз байланышта иштер жүрүп атат. Ал эми тамак аштары боюнча тамак ашы алгоритмге ылайык МЧС тарабынан күндө берилип турат. Бүгүнкү күндөн баштап биз бул маселени дагы бир сыйра карап чыгып, буга чейин МЧСтин базасында даярдалган болсо, бүгүнкү күндөн баштап биз кафе, шаардагы кафеден алып баштадык, сапатын дагы жогорулатып, жалпысынан мына сырттан келген
жарандарыбыз Россиядан, Дубайдан, Турциядан келген жарандарыбыз шаарыбызда обсервацияга алынып атат. Алар 14 күн обсервацияда жатып, повторный ПЦР тесттен тапшырылгандан соң, андан кийин үй көзөмөлүнө чыгарылат. Рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө ошол обсервацияда ачылган обсервациялар кыскаргандары болдубу же баары эле ошол даяр абалында эле турабы? Туура айтасыз. Башынан баштап бизде 3000ге жакын обсервация даярдаганбыз. Бирок мына абал турукташкандан, жакшыргандан байланыштуу биз айрымдарын чыгардык. Бирок мына өзүңөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө мына шаарыбыздын, областтын, негизи Кыргызстандын жарандары сыртта дагы келүүсүн, кайрылуусун жолдоп жатат. Ошого биз шаар аларды тосуп алганга негизинен даярбыз. Рахмат. Ош шаары жана Ош облусунун аймагында бүгүнкү күндө Салтанат Маматовна анализ алганга тесттер жетиштүүбү, тест системасы, ошондой эле ПЦР анализдин кайсыл жерлерден тапшыра алышат, кандай шартта тапшыра алышат, ушуларга токтолуп кетсеңиз. Азыркы убакта Ош шаары жана Ош областы өзү түштүк региону боюнча биздин ишканада гана ошо вирусологиялык аккредитованный лабораторияда текшерилет ПЦРлер. ПЦР анализ текшергенге азыркы күндө бизде бардык тесттерибиз жетиштүү. Эч кандай муктаждыктар жок. Күнүнкүсүн күнүнө отчет берип, күнүнкүсүн күнүнө карап турабыз. Айта кете турган болсом, 5 февраль 2020 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бизге 15598 анализ түштү да. Ошол түшкөн анализдердин бардыгы текшерилип, алардын ичинен оң натыйжа бергендер, мындайча айтканда COVID-19 илдети тасыкталып чыккандардын саны 282 болуп, отрицательный терс чыкканы 15316 болгон. Азыркы убакта бул анализдердин бардыгы бүтүп, азыркы убакта эч кандай токтоп турган же болбосо кармалып турган анализдер жок. Туру келген анализдер жанагы эле айтканымдай дагы эле текшерилип жатат. Азыркы убакта тест системанын бизде COVID-2019га текшере турган тест системабыз запаста 10956 бар. Булар дагы Россиядан, Кытайдан, Турциядан болуп бөлүнүшөт. Айта кетсек, Россиянын тести 4320, Кытайдан келген 192 жана Турциядан 4934 тест система турат. Бүгүнкү күндө контакт болгондордун баары аныкталып бүттүбү же дагы деле барбы? Бул контакт канчага бөлүнөт? Биринчи, экинчи, үчүнчү категория деп айтылып атат. Ушуга токтолуп кетсеңиз, андан сырткары ушул ПЦР анализ деген терминдин өзүн дагы түшүндүрүп кетсеңиз, бул кандай алынат, кандай жасалат? Бүгүнкү күндө бизде ошол оорулуу очок чыкканда эле ошол жерге биздин эпидбригадабыз барып, сразу ошол барып келген адамдарды тасыктап, кимден кандай анализдерди алыш керек, эмне кылыш керек, тез арада ыкчам түрдө эпид билдирүү жасайбыз. Андан кийин бизде могу саламаттык сактоо коомунан ЦСМден үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна маалымат беребиз. Алар барып контактныйлар менен иш кылышат. Ошондой эле бизде Ош шаардык мэриясынан дагы аябай чоң көмөк көрсөтүп жатышат. Бул жерде дагы СМБдан жана башка ишканалардан жана башка мекемелерден келишип, биздин эпидемиологдор дагы отурушат. Мэриянын адамдары болуп отуруп бизге жардам берип, ошол оору чыкты дегенде эле ошол чыккан адрести булар да өздөрүнүн системасы аркылуу тактап беришет. Дагы контактныйларды эки жактан тактап туруп, үй бүлөлүк медициналык борбордун кызматкерлерине беребиз. Булар барып жер-жеринен контактныйлардан анализ алышат. Контактныйлар биринчи жана экинчи группа болуп бөлүнүп келген. Буга чейин азыр акыркы убактарда бир эле группа болуп калды. Биринчи группа дегенибиз бул жанагы биринчи келген адам, ооруган адамдын жакын бир үй бүлөдө жашаганы же болбосо ошо менен жакын тесный контактта болгондор. Экинчи группа бул ажы той кылган болсо же болбосо коло кошунасы кирип чыккан болсо, ошолор экинчи группада контактныйлар болуп келген. Бирок акыркы убакта азыр бир эле группада контактный кылып бөлүп атабыз булардын бардыгын. Бүт бардык контактныйлардын бири дагы калбастан көзөмөлгө алынып, алардан ПЦР анализдер алынып, биздин лабораторияга жеткирилет. Биздин лабораторияга келгенде бул жерде номерлер коюлуп туруп, бардыгы ошол ПЦР анализге кирип, көзөмөлдөнүп, натыйжасы 6 сааттын ичинде берилет. ПЦР анализ кандай алынат? ПЦР анализ бул атайын тесттер менен транссреда менен барышат. Транссреда менен баргандан кийин могу
ооз көңдөйүнөн же болбосо мурундан алынат. Ал атайын өзүнүн мазок ала турган тампондору менен терең мурундун ичине киргизилип туруп, мазок сыяктуу алынып туруп, кайра ошол трансферда менен анкеталар толтурулат. Алып аткан маалда эле кайсы жактан келген, жылы канча, туулган жылы, паспорт данныйлары, ким менен контакт болгон деген атайын өзүбүздүн медициналык анкеталарыбыз болот. Ошол анкеталардын жооптору менен толтурулуп кошо алып келишет. Алып келгенден кийин ошол биздин лабораторияга тапшырылып, номер коюлгандан кийин лабораторияга кирип кетет. Рахмат. Нурбек Сүйүнбаевич, бүгүнкү күндө угуп көрүп атабыз. Ош шаардык мэриясы тарабынан шаардагы муктаж үй бүлөлөргө бир катар жардамдар, гуманитардык жардамдар берилип жаткандыгы боюнча, негизи эле бул жарандардан сырткары ошол обсервацияда же болбосо ооруканаларда эмгектенип жаткан дарыгерлерге, укук коргоо органдарына дагы сиздер тараптан жардамдар берилип жатабы? Жалпы эле токтолуп кетсеңиз, ушул шаардык мэрия тарабынан берилип жаткан жардамдар, анын ичинде дарыгерлерге болгон камкордук. Жалпы айтып кете турган болсок, бүгүнкү күнү 47.875 жаранга жардам берилди. Анын ичинен өзүңөр билгендей бул мамлекеттик материалдык резерв фондунан келген 130 тонна ундарыбыз бар. Ал 4222 үй бүлөгө берилди. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык көндүктүрүү министрлиги депозитинен бөлүнгөн 4 миллион сом, ал эми республикалык бюджеттен 18 миллион сом акча каражаттар келип түштү. Алар жалпысына 27.778 үй бүлөгө жардамдар каралган. Анын ичинен бүгүнкү күнү 15.000 үй бүлөгө жардамдар жеткирилди. Ошондой эле өзүңөр билесиңер, Өзбекстан Республикасынан дагы 100 тонна un келип түштү. Ал дагы 10.000 үй бүлөгө жардам берилди. Ош шаардык мэриясы тарабынан 5.000 тонна un мед кызматкерлерге таркатылды. Ошол менен биргеликте азык түлүк пакеттери таркатылып, жалпы 276 мед кызматкерге жардам көрсөтүлдү. Ошондой эле бүгүнкү күнү бизде жанагы обсервацияда и ошол менен бирге госпитализацияда 91 мед кызматкерлерибиз дагы иштеп жатат. Ошол жалпы 91 мед кызматкерге дагы биз атайын күнүмдүк гуманитар жардам маселесин дагы берип жатабыз. Мисалы, жеке демөөрчүлөр тарабынан берилген дагы гуманитардык жардамдар айтылып атат да. Кече мен өзүм бир окуя күбө болдум. Көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын арасында нааразычылык болуп атат. Бир адамга мисалы 6 жолу жардам келди дейт, бир үй бүлөгө. Кээ биркилердин 3 жолу дейт. Ушул тегиз калыс бөлүштүрүлүүсүн дагы көзөмөлгө алып жатасыздарбы? Өзүңүздөр бергенден сырткары жеке ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан берилип аткандар дагы өтө көп болуп атат да. Туура айтасыз. Бүгүнкү күнгө 14.159 жаранга жеке ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан жардамдар берилди. Биринчи күндөн баштап демөөрчүлөр булар өздөрү таркатып жүргөн болуп кездешкен. Бирок биз мына жалпы шаарда ар бир домком, ар бир кварталдык комитетте комиссияларды түздүк. Ошол комиссиялар менен биргеликте ошо ар бир домдо канча жаран жашайт, ичинен канчасы муктаж болгону комиссия аркылуу каралып чыгып, аймактык башкармалыкта комиссияда каралат дагы. Бул комиссияга ошол аймакта жашаган домкомдор, кварталдык комитет, жанагы бейөкмөттүк уюмдардан, бизнес чөйрөдөн аксакалдар кеңешине кирип, мындай бир тең салмактуу каралып чыгып атат. Каралгандан соң андан кийин биз жардам беребиз. Биз бул жардамды дагы бир нукка түшүрүп алдык десек болот. Азыркы күнү демөөрчүлөр тараптан келип жаткан гуманитардык жардам дагы мына ошол комиссия тарабынан түзүлгөн тизме менен гана таркатылат. Эми кошуп кетүүчү нерсе, мына биринчи күнү алган жарандарыбыздын бүгүнкү күнгө уже азык түлүгү түгөндү. Ошондуктан айрымдар биринчи күнү алгандар мына дагы кайталанып экинчи жолу, үчүнчү жолу алгандар болуп кездешип атат. Рахмат.
Салтарат Маматовна, негизинен бүгүнкү күндө биринчи майданда жаңы эрежелер, жаңы өзгөрүүлөр кирди ишканалардын ишмердүүлүгү боюнча. Бул багытта сиздер кандай сунуштарды берип атасыздар? Сиздерге келген кандай эрежелерди алар сактаныш керек? Мисалы, такси кызматында жүргөндөр кандай санитардык нормаларды сактап, ошого таянып иш алып барышы керек? Эң жакшы суроо. Азыркы убакта биз санитардык көзөмөл борбору тарабынан бир нече эрежелерди иштеп чыгып, биз ошону транспортный средага жана башка коомдук жайларга таркатып жатабыз. Биз бул боюнча атайын 8 мобилдик группаны отдельный бөлүп алып, 8 мобилдик группа иштеп жатат. Кече 1 майдан бери ачылып жаткан ишканалар боюнча, мекеме ишканалар боюнча чач тарамдар жана транспорт, коомдук транспорттордун арасында эмне иш кылыш керек боюнча атайын мондай бөгөт коюу чаралары деп биз ар бир ишканага отдельный кылып жасап чыкканбыз, иштеп чыккан эрежелерибиз бар. Ушуларды таркатып, эрежени коюп, алар биз тааныштык деген колдорду койдуруп берип, үйрөтүп жатабыз. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, коомдук транспортто көбүнчө мына азыркы убакта таксисттерде, жеке таксисттерден суроолор көп болуп жатат. Биз кандай кылганда чыксак болот, же болбосо элдерден суроочу атат, биз таксиске чыкканда кандайча коркунучтары жокпу дегендейчи. Ошон үчүн биз таксистердин баарын айтып кетет элек. Өзү обычно лицензиясы бар, жанагы ОСО, например, Жорго же Мамба дегендей таксилердин лицензиясы бар гана ишканаларга уруксаттар берилип жатат. Алардын жетекчилери өзү келип бизден договор түзүп, же болбосо биз аларга түшүндүрүп айтсак, бир өздөрү бир адамды коюп туруп, ошолор эртең менен күнүгө ишке чыгаардын алдында таксистерди фильтрден өткөрүш керек да. Бул фильтр дегенибиз эмне? Ал таксист келгенде таксисттен ичи тазаланганбы, жуулганбы, андан сырткары дезинфекция жасалганбы таксинин ичине, ошондой эле салонду желдетүү эрежелери кандай сактайт, таксисттин температурасын эртең менен өлчөш керек, алардын баардыгы электронный базасына же болбосо өзүнчө бир журналга киргизилиш керек дагы. Кечинде дагы ошол эле таксистерди температурасын өлчөп, көзөмөлдөп туруш керек да. Ошол администрация болсо, ошол лицензия алган транспорттук среданын башчысычы. Ал эми таксисттер болсо, жанына жок дегенде 4-төн 5тен масканы алып туруш керек. Ар 2 саатта, ар 3 саатта маскасын алмаштырып туруш керек. Таксинин ичин дезинфекция кылгандан кийин гана алыш керек. Адамдарды салонго салганда 2ден ашык адам салууга мүмкүн эмес. Эгерде жаш баласы бар болуп калган учурда гана бир жаш баласын кошуп алса болот. Жаш баласы жок болсо 2ден ашык адам алганга болбойт. Таксинин ичинде абаны желдетүү, азыр күн ысык болуп турган үчүн абаны желдетип турганга болот. Эгерде күн суук болуп калса, акыркы аялдамага баргандан кийин таксист жүргүнчүлөрдү түшүргөндөн кийин салонду желдетип туруш керек. Айдоочу ошондой эле андан сырткары, эгерде маршруттук каттамдарга уруксат берилип кала турган болсо, алар деле ошо өздөрүндө таксистер сыяктуу эле маскаларды алып туруш керек. Чыга бериш жерине антисептик санитайзерлерди коюш керек. Ал эми таксистер болсо, баягы антисептиктер менен обработка кылып, эшиктерин обработка кылып, маршрут ээлери дагы эшиктерин обработка кылып, туткактарды иштерин тынбай обработка жүргүзүп, дезинфекцияларды өз убагында кылып туруш керек. Ошондой эле бул жерде таксист менен маршрут айдоочуларга гана эреже болбостон, жанагы чыгып жаткан адамдар дагы өзүбүздүн жүргүнчүлөрүбүз дагы бет кап кийип, 1,5 метрден алыстыктан эмени сактап чыгып, эрежени сактап чыгып, отурганда дагы маршруттардын ичинде отуруп кала турган болсо, мындай шахматный болуп отурганын биз сунуш берет болчук. 60%тен ашыкча жүргүнчү алганга болбойт. Ал эми баягы маршруттар чыгып кетсе дагы элдер уже ичинде адам көбүп кетти, шахмат боюнча отурасыңар деген суроо болсо, өздөрү туура түшүнүп, ошо жүргүнчүлөр дагы кийинки маршрутту күтүп, кысылып тыгын болуп чыкпоосун биз эскертип кетет болчук. Сиздер көзөмөлдө кыласыздар да буларды? Көзөмөл. Биз буну эми бардык таксисттерди биз чыгып көзөмөл кыла албайбыз. Бизге обработкага келсе, дезобработка жүргүзүп беребиз, сунуштарыбызды, эрежелерибизди беребиз. Ошол лицензия алган, ошол эле Жорго, ошол эле Намба же болбосо ошол маршруттарды башкаруучу администрациялар бул боюнча өздөрү көзөмөлдү жүргүзүп турушат. Кошумчалап кетесиз. Кошумча катары шаарда азыр атайын ар бир аймактык башкармалыкка мобилдик группа түзүлгөн, мобилдик топтор. Ошол мобилдик топтор ар бир дүкөн болобу, жеке ишкердин мекемесин, ошол эле таксист болобу барып, аларга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатат. Жогоруда
Салтанат Маматовна айтып өткөн эрежелерди кантип сакташ керек, эмне кылыш керек, ар бирине түшүндүрүштөрүн жүргүзүлүп, аларга дагы мына ошол эрежени сактоо боюнча дагы кол койдуруп алганбыз. Башкача айтканда, ошол эрежелерди сактоо ар бир жаранын жеке жоопкерчилигинде. Рахмат. Нурбек Сүйүнбаевич, бүгүнкү күндө мына мектептер дагы токтоп, дистанттык сабак берүүгө, билим алууга өттүк. Бул багытта Ош шаарында кандай аракеттер көрүлүүдө? Мисалы үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдө ушул эле сабак алуусу үзгүлтүккө учураган жокпу? Мисалы телефондон тапшырма аткаруу же телевизору жок болуп калышы мүмкүн. Бул багытта кандай аракеттер көрүп жатасыздар? Жалпы 14 апрелден баштап дистанттык окуу башталган. Башталган күндөн баштап биз дагы атайын топ шаарыбызда анализ жүргүзүп, сиз айткандай муктаж болгон, колуна жок үй бүлөлөрдү биз тактап чыктык. Бүгүнкү күнү жалпы 74.348 окуучубуз дистанттык окуудан өтүп жатат. Ал эми муктаж болгон 321 үй бүлө телевизорго муктаж болгон аныкталды. 321 үй бүлөгө телевизор менен биз камсыз кылдык. Бул эми албетте убактылуу. Сентябрда Удай буюрса биз кадимки окууга өтөбүз. Ошо менен биргеликте 200 үй бүлө мобилдик телефонго муктаж экени дагы аныкталды. Мобилдик телефонду дагы биз 200 окуучуга камсыз кылдык. Удай буюрса, мына шаарыбызда ар бир окуучубуз бүгүнкү дистанттык окуудан өтүп атат. Эми айтып кетсек, 6736 биздин бүтүрүүчүлөрүбүз бар быйылкы жылы. Алар мына 5-майга чейин регистрациядан өтүп туруп, андан кийин ортого дайрыктарын биз дагы көзөмөлдө жүргүзүп турабыз. Рахмат. Салтанат Маматовна, сизге өтө көп суроолор келип жатат, бирок биздин убактыбыз өтө аз калды. Ошон үчүн кыска жооп берсеңиз. Азыр мондай суроо келиптир бизге. Үймө кыдырганда 2 учур катталды. Бул кайсыл аймакка таандык? Үймө кыдыруу дагы уланабы дейт. Үймө кыдыруу азыркы убакта дагы эле уланып баратат. Бул боюнча бизде шаар боюнча 12 мобильный группа турат. Ал 12 мобильный группада 60 медик иштейт. Бул группанын составында ошо семейный врач, инфекционист, медсестра, лаборант, ошо шофер менен болуп кыдырышып, температураларын өлчөп, баягы элдердин ал акыбалын сурап, керек болсо экспресс тесттерди коюп, эгерде экспресс тесттен 15 мүнөттө чыга турган тест бул, экспресс тесттен положительный же сомнительный болсо, бизге ПЦРга алып келишет мазокторун. Үймө кыдыруу азыркы убакта деле жандандырылган, алып жүрөбүз. Үй шартында карантинге алынгандарды кимдер көзөмөлдөйт жана үй карантиндегилер кандай эрежелерди сакташы керек дейт? Үй шартындагы карантинге алынгандарды ушул эле биздин шаардык үй бүлөлүк медициналык борборлору көзөмөлдөшөт жана ушул эле группалар аркылуу көзөмөл жүргүзүп турат. Алар шарттарды сактоо үчүн телефондордон уюлдук байланыш аркылуу байланышып, аудио звонокторду кылып, адамдан күнүгө 2 жолу суралып турат. Алардын температуралары өлчөлүп, үйдүн ичинде температурный лист илинген, температурасы эртең менен канча, кечинде канча, абалы кандай болуп атат, бүт баардыгы суралып көзөмөлдө турушат. Рахмат. Анда мен сиздерге азыр жыйынтыктоочу сөз берейин. Нурбек Сүйүнбаевич, жалпы Ош шаарынын элине өзүңүздүн кайрылууңуз, айтылбай калган маалыматтарыңыз болсо, жыйынтыктоочу сөз катары бөлүшүп кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Мен учур менен пайдаланып, мына коронавирус илдети менен күрөшкөн жалпы жеке ишкерлерге, бул жеке медициналык борборлор, ошондой эле мына демөөрчүлөр, гуманитар жардам таркаткан баарына мен терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай оор абалда четте турбай шаарыбыздын элин, шаарыбызды ойлоп чоң жардамдарды берип жатасыңар. Ал эми жана жогоруда айткандай бүгүнкү күнү шаарда абал туруктуу, көзөмөлдө, бирок дагы деле сырттан ушул ооруну алып келүү коркунучубуз бар. Ошондуктан мен жалпы жарандарыбызды мына жогоруда айтылган санитардык нормаларды, өздүк гигиенаны сактоого чакырып кетким келет. Ар бир жеке ишкерди, өзүнүн иштеп жаткан азык-түлүк дүкөнү болобу, чоң базары болобу, ар бир мекемени күн сайын дезинфекция иштерин жүргүзүүнү чакырып кетем. Ал эми
эми жанагы таксисттерди дагы ар бир каттамдан соң дезинфекция иштерин жүргүзүүнү чакырып кетем. Бүгүнкү күнү ушул оорудан чыгуу, ар биздин ден соолугубузду сактоо бул ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги. Кудай буйруса баарыбыз ушул айтылган гигиеналарды, санитардык нормаларды сактай турган болсок, биз бул илдеттен чыгабыз. Рахмат чоң сизге. Салтанат Маматовна, бүгүнкү күндө элдин арасында көп сөз болуп атат. Көчөдө биринчи майдан тарта эл өтө көп болуп кетти депчи. Сиз дагы жыйынтыктоочу сөзүңүздө ошол жалпы элге кайрылуу иретинде кандай нормаларды сакташ керек, дагы кандай маалыматтар кошумча керек, ошолорду айтып, жыйынтыктоочу сөздү берсек сизге. Анда мен дагы жогоруда айтылып кеткен Нурбек Сүйүнбаевдин сөздөрүнө кошуламын. Биринчиден бизге аябай көп жардамдар берилип жатат. Ошол эле мэрия жактан, Талайбек Насырович жактан, өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү жагынан биздин медиктерди колдоо, контактныйларды табууга да жардам берип жатышат. Тамак аштан, кийим кече сиздерден жардам берип жатышат. Керек болсо сотруднигибизге квартирага ипотека алганга да сөз берип жатат мэрибиз. Ошо мен биринчиден биздин медиктердин эмгегин баалаган эли журтубузга, баардыгыңыздарга рахмат айтып кетким кетет. Ошондой эле биздин медиктер дагы күнү түнү өз өмүрүн коркунучта турса дагы ошол илдетке кабылып калбаш үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн ишти алып барып жатабыз. Биз ушу жалпы калктан, элден суранарыбыз, санитардык эрежелерди аябай жакшы сактасаңыздар. 90% почти кол менен жугат деп атабыз. Колду тынбай жууп, антисептиктер менен обработка жасап, колуңуздарды, бет каптарды түшүрбөстөн, бет капты да бир бет капты кечке таам жүргөнгө болбойт. Ар 2 саат, 3 саатта бет каптарды алмаштырып турсаңыздар, эл көп, тыгын болгон жерлерге азыраак барышыңыздарды суранып кетет болчумун. Ошондой эле жаш балдарды жана улгайган пенсия жашындагы адамдарды, базар учарларга, эл көп болгон той топурларга барбашын каалайм. Эми азыр андай мааракелер деле болбойт. Ошентсе дагы элдин арасында көп эле чыга беришин да мен каалабайт болчумун. Ошондой эле элибиздин бардыгына ден соолук каалап кетем. Биздин санитардык эрежелерди чач тарамдарда жана ошондой эле таксистерге бергенбиз, сатуучу соода дүкөндөрүнө бергенбиз. Ушулар бардыгы биздин эрежелерди аткарам деп кол койгондон кийин ошол эрежелерди туура аткарышыңыздарды талап коюп кетет болчумун. Элибиз журтубузга бепилдик турмуш каалайм. Азыркы убакта стабилдүү, бул коронавирус оорусу боюнча уже кыйла мурунку караганда стабилдешип калды. Ушул ооруну жалпы жакшы эрежелерди сактап кутулуп кетишин каалайм.